Учурда кыргыз тест системасы аркылуу онлайн жана офлайн режимде тест тапшыруу уланууда. Саналуу күн мурда президенттин администрациясынын жана министрлер кабинетинин 35 кызматкери жана номер 30 орто жалпы билим берүүчү мектептин 8 мугалими мамлекеттик тилди билүү деңгээлин аныктоо тестине катышышты. Алардын арасында тестти алгач тапшыргандар жана деңгээлдерин жогорулатуу максатында да келишкендер болду. Күндөн күнгө кызыгуу артылып жатат, анткени буга чейин кандайдыр бир зарылчылыгы барбы, жокпу деп келишсе, ал эми азыр президентибиз өзү атайын эмгек маяныларын жогорулатып атканына жараша ошончолук кесипкөй, эне тилин билген, элдин алдында үлгүлүү кеп курган адамдар, чындыгында эле мамлекет кызматкер деген бул ким? Бул эл менен тикелей иштешип, аларга жүргөн турпаты менен, аткарган иши менен, ой ушундай ниети менен үлгү көрсөтө турган адамдар да. Ал эми ошол дагы толук болуш үчүн албетте эне тилин билиш керек. Кыргыз тест мекемесинде мында ар бир кыргызстандык өзүнүн канчалык деңгээлде кыргыз тилин билүүсү үчүн атайын тесттерди тапшырса болот. Мында ар бир жаранга ушундай өзгө обочолонгон кабиналар берилет. Кагазда көрсөтүлгөн катар номерин жазган соң тест тапшыруучу жазуу, сүйлөө, лексика жана окуу, угуу деңгээлдери боюнча тест тапшырат. Мында 5 деңгээл камтылган. Мисалы, угуу тесттин ичинде мында кыргыз тасмасынан атайын үзүндү көрсөтүлгөн. Бул үзүндүнү тест тапшыруучу угуп, анан бул жактан туура тесттин жообун тандашы керек болот. А эгер убактыңыз тар болуп, колуңуз бошогондо гана тест тапшырайын деп жатсаңыз, кыргыз тесттин мобилдик тиркемеси жардамга келет. Аны көчүрүп алып, аралыктан эле тесттен өтө аласыз. Буга чейин биздин жанагы машыктыруучу тесттерибиз ошол биздин сайтыбызда турчу. Ал эми бул азыр болсо анын ордуна ушул мобилдик тиркеме менен берип атабыз, анткени бул ага караганда көп артыкчылыктуу жактары болуп атат да. Адам кайсы жакта жолдо жүрөбү, чындыгында баарыбыздын эле бүгүнкү күндө убактыбыз аз, атайын бир отурганга убакыт жок. Ал эми бир жерден экинчи жерге баратканда убакыт болгондо адамдын кызыгуусу болсо, ошого ниети болсо, биздин тиркемени ачып алып эле машыгып дагы тестти өтүп дагы тааныша берет да. Мамлекеттик тилдин 1 айлыгынын алкагында атка минерлерден жат жазууларды алуу иштери каралган. Бүгүн билим берүү жана илим, юстиция министрликтеринин кызматкерлеринен, эртең маданият, маалымат, спорт жана жаштар саясаты министрлигинин кызматкерлеринен жат жазуулар алынат. Мен эми баягы жазуу деңгээли, жазуу ыкмалары, анын сабаттуулугу жөнүндө айтпай эле турам. Кыргыз тилинде жазууга мойну жабыра бербей жалкоолук кылган чиновниктерди көрүп атпайбызбы? А биз тескерисинче 1 айлык бүткөндөн андан дагы катуу күчөтөбүз. Анткени жаңы конституциялык мыйзам жаздык. Президенттин жарлыгынын долбоору даяр болуп турат. Бүгүнкү күндөгү кыргыз чиновниги кыргыз жана орус тилинде так жазып, даана өзүнүн оюн түшүндүрүп, эки тилди барабар алып кеткен гана киши иштейт деген талап коюлуп атат. Бул менимче мыйзамдуу, туура эле талап. Буга улай эле чет мамлекеттердеги элчиликтердин кызматкерлери жана мекендештер аралыктан эле тест тапшырып жатышат. Жакында эле мындай иш-чаралар Сауд Аравияда Астана шаарында уюштурулган. Мамлекеттик тилди үйрөнүүгө кызыгуусун арттыруу үчүн атайын соода түйүндөрүндө кыргызстандыктарга флешмобдор өткөрүлүүдө. Мээрим Дүйшөналиева, Нурдан Бакыт уулу, Пирамида.